Былтыр канетте чачалдырган ушу стил жаап калган. Жүзөн бирөөм жазып коюптур комментарийге. Болсун беке, Ширекке окшоп калганбы деп. Анан дедим, шашпай турду. Анан ошо негизинде сатира кылып алып чыкканбыз. Анан Кыргызстанга келип, карантинде калып кеткен, ошо итальянский, мультфильм каяктыкы эле. Ширек каяктыкы эле, Европанын Европа мамлекеттеринде. Ошо жактан келдик, биз дегендей кылып анан ойногонбуз. Анан YouTube'da видеодо профессионально ойноп турганы даттар турат. Анан биз айтыштын деле кажети жок го дейм. Аны тамашалуу жоруктарым болсо айтып берет элем. Анан бул интервью да. Партнерым бар бу жерде, Нуркат Толтурбек деген жаш кудул жигит. Экөөбүз эшек Ширек болуп ойногонбуз. Соңку кезде ушинтип элдер Ширек деп калды. Өзү мага бат-баттан ат коюла берет да. Таң кала берем өзүмдө. Мисалы кээ бир адамдар ат коюлса ошо бойдон калып кетет го. Меники улам жаңырып берет да. Улам жаңырып. Мисалы мындай ошо чачып алганда бул пяджи деп башында мени элдин баары пяджи деп калганда мен жүрөгүм чыгып калам. Ушу мен атым өчүп калабы деп. Коомдук жана чоң жанаа келсең, пяджи брат кандай деп. Пяджи кандай деп. Босундай айтсаңыз деп коюлду деп. Азыр ошол немеде өзгөрүп баратат. Азыр эми Ширек деп калышты. Айта берсин. Эртең дагы бирдеге чыгарып коебуз. Жакшы нерсе. Башка эл ичинде элге эрмек болуп тамаша кылып жүргөн жакшы нерсе. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып кел деп. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.